Боркер меримдүү Аллах Тааланын саламы менен баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз Азирети Умар атында Кыргызстан Ислам университетинин жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен сөз кылабыз. Тазалык имандын жарымы деген темада биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Жылдыз байке, дагы кандай сунуштарыңыз бар? Кандай ошол чоңдорго, деги эле жаштарга, элге батыштын эмне жактарын алсак болот? Ошол биз тазалануу жакта, өнүү жаатында анда сөз сизде. Рахмат. Мен ойлойм да, мисалы биз тазалыкты жөнүндө талкуу атабыз да. Тазалык, сулуулук, маданияттуулук менен бирге буларды бир мындай баардыгы бир байланышканда. Биз мисалы Ана сулуулук дедиңиз багы. Ошол сулуулук дегенде ошол баягы айрымдар айтып башат, сулуулук дүйнөнү сактап калат дейт. Шу кандай? Эми мындай да, эми сөздүн ар кандай сөздүн мындай чоң эме көлөмдүү да, аны төлөмдүү карашыбыз керек да. Мисалы мен эмне үчүн сулуулук деп атам? Адам баласы тазалык, таза жүргөн адам, тыкан кийинип, тыкан жүргөн адам бул сулуулук болот. Сулуулук ички дүйнөсү сулуу. Карап турсаң көзүң окумуң канып, карасаң шунчалык жылдыздуу, жакшы. Кээ бир мындай биздин саясатчыдар, жакшы ишкермендер, апаларыбыз бар, ушуларды көрүп, мына Курманжан энени көрүп отуруп мен таң калам да. Ошол мусулманчылыкка туура келет экен деп койдум да. Карасак кийген кийимдерин карагыла, таза, сулуу, эркектерибиздин кийгенин карап, бул ушу бүт шариятыбызга туура келген нерселер да. Мындай карап көрсөм, тарыхты ушу жакшында жаштарга анан алып келген, ушул күнгө алып тартып келгенде дагы кенчилик мен ошону карап ойлодум да, карап көрдүм. Кийгени кандай, колунун канчалыгы көрсөтүп турат, бетин, жүзүн кандай алып турат. Эч кандай эме жок. Бул сулуу, сулуулук, бул тазалык. Анан кийин маданияттуулук деген мына биздин ага окутуучу айтып атпайбы, мына бир мындай түкүрбө деп. Бул сүйлөй билиш, бул маданияттын уга билиш адабиятты эмеден деп коет экен. Муну биз сөзсүз түрдө маданияттуулугубуз болуш керек да. Мына түкүрбө, же эмне кылба, же бирөө каяша сүйлөбө, орой сүйлөбө деген бул баардыгы бир тыгыз болуш керек. Силер кайсы жерде жүрсөңүздөр да, кайсы окууну бүткөндө кайсы жерге барбагыла, кайсы жерде иштебегиле, аркалабагыла, эң башкысы жүрөгүңөр таза болсун, ыйманыңар болсун. Анан силер болсо силерди көрүп отуруп, бар үйлөнөсүң, жайлуу болосуң, силерди көрүп отуруп, башка муундар силерден эң башкысы үлгү алсын, силердей болсун. Рахмат. Рахмат. Анда жаштарды угабыз. Assalamu алейкум. Бул тазалык деген нерсе, бул относительный нерсе болот да, адамдыкычы. Мындайча айтканда тазалык деген нерсе ар бир өзгө мындай эме да, мындай өзүбүздүн стандартыбыз бар да. Мисалы деген болсо мен, например, тазалыгым бир чекке чейин коюлган да. Булагайлар өзүнүн чегине чейин койгон да. Силер өзүнүн чегиңерге чейин койгонсуз. Бул цивилизация деп коет да. Ар бирөөңөр бир чекке чейин койгонсуңар да. Эми ошо тазалыкты биз өнүгүштүн биз күндө ошо стандартты көтөрүшүбүз керек да. Мисалы деген болсо, биз деген болсо бүгүн мен мисалы үйдү канча жыйнадым, ошого чейин жеттим. Эртеси деген болсо мындан көбүрөөк кылайын. Андан эртеси андан көбүрөөк кылайын. Андан эртеси андан көбүрөөк кылайын. То есть, мындайча айтканда, любой нерседе, хоть спорт болобу, хоть тазалык болобу, хоть иман болобу, күндө өзүбүздүн стандартыбызды көтөрүп турсак, ошондо биз өзүбүз өнүгүп болот да. Силер кайсыл стандартка келип калдыңар? Азыр мен стандартым койгонум азыр багамдат намазын окугам. Анан мен азыр эмеге өтүп атайын деп атам. Тахаждка өтөйүн деп атам. Тахаждта күндө мешитте окуйн деп. Ошо бир стандартым койгом. Бул азыр оор болот да ошол ишке. Экинчи деген болсо үйгө азыр жетсе болот, тахаждтын мешитте окуйн деген эмени. Анан үчүнчү бир канча убакытта жетип каласыз берсе ошого? Например, мисалы багамдаттан эртең менен туруп мешитке чейин басып барчы, мен 25 мүнөт басып барам да. Кайра келчи 25 мүнөт, 50 мүнөт алат. Анан дем болсо гаш кылабыз, элди кыдырабыз. Бул дагы бир 20 мүнөт алат да. Ошо менен ушундай убакыт болот. Эми ошол стандартты көтөрүш үчүн тахаждка өтүш керек болот да. Ошо тахаждтын эми мешитте окуйн деген. Тучу окушуна жетейин деп калып турсу, Ошо. Анан деген болсо үй жыйнаган боюнча мен, например, мисалы үй жыйнаганга мен 40 мүнөт кетирем. Эми ошол үй жыйнаган анан бут тазалаганга да бир 5 мүнөт кетет. Ошону бир где-то бир 60 мүнөткө өткөрөйүн деп атам, 1 саатка өткөрөйүн деп атам да. Баракелде, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай буюрса тазалыктын ар тарабы бар. Пайгамбарыбыз ушундай ар тараптуу үлкөн, залкар, данышман пайгамбарыбыздан Аллах ыраазы болсун. Ушул жаштар, элибиз, мусулмандар ошол пайгамбарыбызды ээрчип билип келет. Анда жаштарды угабыз. Бизде жанагы тазалык имандын жарымы дегенде пайгамбарыбыздын көптөгөн үлгүлөрүн алсак болот. Себеп дегенде азыр биз ислам дининин негизи тазалыкка өтө көңүл бурган. Себеп дегенде мисалы үчүн намаз окурдан алдын мисвак колдонгон. Негизи пайгамбарыбыз мисвак колдонгон, анан пайгамбарыбыз сүннөтү бул. Мисвак колдонгондон максат бул тазалануунун максаты бир. Анан дагы бир максат. Күлгө колдоносузбу? Мисвакты колдонбосок дагы азыркы учурдагы зубный пасталарды колдонобуз. Тамам апа. Анан дагы бир немесин карасак,
Куран окуш үчүн эмне кылабыз биз? Куран окуш үчүн биринчиден тарата алабыз. Намаз окуш үчүн эмне кылабыз? Намаз окуш үчүн дагы тарата алабыз да. Анан пайгамбарыбыз айткан суу чээрден алдың, сууду 3кө бөлүп ичкиле деген да. Мындан максат дагы эмне, кандай мындай үлгүлөрдү, ибараттарды алабыз десек, пайгамбарыбыз жөн айткан эмес, бул нерседе сөзсүз бир тазалык бар да. Анан сууду бөлүп ичүүдөн максат биз жана сууду ичкенибизде сууду ичүү аркылуу ичип туруп анан бир аз дем алабыз да. Негизи дем алганда ошондо бөлүп туруп, дем алып турган кайра ичишибиз керек экен да. Отуруп алып, Ошондо ооба отуруп. Анан ал дем алганыбызда кычкылтекти өзүнө сиңирип туруп, көмүр кычкылтек газын чыгарабыз да. Ошондо сууду дем алып ичкенде биз кайрадан бөлбөй иче турган болсок, анда биз кайра сууга аралашып, кайра ошол микробду кайра өзүбүзгө жутуп алат экенбиз да. Ошон үчүн да пайгамбарыбыз мындай жашоосунда бир үлгү боло турган адам пайгамбарыбыз да. Пайгамбарыбыз көргөзүп кеткен да. Анан чоңдор андай, мындай деп биз аларга неме кылбайбыз да. Алардын минусун карап туруп биз ошол нерсени өзүбүз оңдошубуз керек да. Бизге үлгү катары ошондон карап туруп биз ошол жерди оңдошубуз керек да. Анан пайгамбарыбыз негизи үлгү боло турган адамдар бизге аябай көп да. Пайгамбарыбыздын эле жашоосунан карайлы, мисалы үчүн кыямат болуп атса дагы бир бак тигип кет дейт да. Бир көчөт эк дейт да. Себеп андан максат эмне? Бул бак, бул тазалыктын, көчөт бул тазалыктын, мындай экологиялык бир тазалыктын символу деп да санайм да. Азыр ушу ок жайда деги эле сиз өзүңүз мындай отургуздуңузбу көчөт? Биз айылда отургузабыз негизи. Жылына быйыл отургуза турган болсо даярбыз дегендей. Быйыл тазалык немесинде субботник уюштурулуп, ошол субботникке катыштык. Жакшы. Азыр эми тазалык иманы деп атпайбы, жанагы коррупция боюнча, пара берүү боюнча кичинеге үлгү ала тургандай бир сөздөр бар эле, жанагындай. Эгерде Сингапурду карай турган болсок, ошол мамлекетти түзгөн отец, ошол Сингапур улутунун атасы деген атка конгон атын унутуп калдым чындыгында. Ошол жанагындай чиновниктердин пара берүү жаатында, ошо чиновниктер пара берүү албоо үчүн алардын айлыгын көтөрчү экен да. Кандайдыр бир $100,000 ошол 90 жылдары эле көтөргөн экен да. Эгерде биз азыр мамлекет ошол пара албаса, мамлекет мисалы азыр көптөгөн мамлекетибизге көптөгөн инвестиция келет да. Анан биз каяка жумшалып атканын биз билбейбиз. Алар ошо келгиче биздин ошо чиновниктердин, депутаттардын чөнтөгүгө кирип атат да акчачы. Анан ошол пара берүү боюнча ошолордой айлыктарын көтөрүп, ошондой системаны колдонсо, балким биз Сингапурда эмес, Кыргызстанды карап көрсөк, аябай кооз мамлекет, тоолуу, мындай табигаты таза, чоң бир гигант болгонго мисалы жетишебиз. Азамат, ушул жаштардын салымы чоң болуш керек ошого дагы. Денеде бир үзүм эт бар, эгер ал таза болсо, бүткүл дене таза болот. Анан эгер ал бузулса, бүткүл дене бузулат деп. Ошол сыяктуу азыркы учурда көптөгөн элдер, адамдар ошо жүрөк таза болсун деп Алла Тааланын көп буйруктарын аткарбайт. Ошондуктан мен айтар элем, бул дене, жүрөк таза болсо деп айта бербестен, ошо Алла Тааланын буйруктарын ошо пайгамбарыбыз көргөзгөндөй аткарса, жүрөк таза болсо деп жүрө бербестен, эми Алла Тааладан коркуп, анан пайгамбарыбыз кандай ибадат кылышты көргөзгөн болсо, дал ошондо аткарышты тилеп кетет. Азамат, рахмат. Анан бул тазалык ыймандын жарымы деген хадис бул негизи өтө мааниси терең. Бул жерде мисалы жан дүйнөнүн тазалыгы, адамдын сырткы келбетинин тазалыгы, паракорчулуктан тазалык, же болбосо сүткорчулуктан, табияттын тазалыгы баары бул хадистин ичине камтып кетет да. Жана Исхак Разаков айтып атпайбы, сен таза болсоң эмес, эң биринчи мен таза болсом деп айтып атат да. Мен таза болсом, анан сен таза боло турган болсоң, анда коом таза болот депчи. Анан эгерде коомду өзгөрткүң келсе, анда өзүңдөн башта деген да сөз бар эмеспи? Анан ушул тазалыкты кайсыл багытта болбосун, ошол тазалыкты өзүбүздөн баштасак деген чакырыкка чакырып кетким келет да, телекөрүүчүлөрдү, студенттердичи. Мен бул эгер тазалыкты саясий жактан өңүттөн караганда, биз тарыхый кинолорго аябай көңүл буруп жүрөбүз. Ушул Үркүн тасмасы аркылуу айтып кетсем, мен мисалы каражат болсо, ой тилегибиз ишке ашса, мен манапчылык боюнча тартат элем. Бизге ушунчалык сиңирип койгон, өткөндө зонтик көтөрүп турган бир прокурор жигитти кызматтан алышты, аябай чоң ажиотаж болду. Бирөөгө көтөртүп коюптур, шопурна өзү ошо турган экен. Ушул байманапская замашка деп орусча айтканда сөз болду да. Мен ойлойм,
бул ар бир момун мусулман болобу, Кыргызстандын атуулуу болобу, бай жашаш керек. Элибиз бай жашаса, анан мамлекетибиз да бай болот да. Бул биринчиси. Экинчиси, манаптар болуш керек. Бизде мына Манап би деген Токмокто турат, эстелиги. Бул кишинин аты Манап. Бизде деле Мырза деген жигиттер бар го. Аты Мырза. Ошол сыяктуу эле Аким деген жигиттер бар. Анан ошого мен айтып кетчүмүн, манапчылыкты эгер терең карасаңыздар, окаты болгон эмес Манаптын. Мындай бир көрүнүп турганда биздин окаттарыбыз канча малың бар экен, кагазга салып, сандыкка салып беките албайсың да, көрүнүп турган кыргыздыкычы. Анан бизге үлгү боло турган өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн кыргыздар кандай жашаганды карап көрсөк эле бир топ тазалыктар чыгат. Биз айтып атабыз, 2000 жыл жашады кыргыз эли, 1000 жыл мурун каганат түзгөн элдин урпактарыбыз деп айтып келатабыз. Биз эч качан табигатка бурбаптырбыз. Ошол агып аткан дарыя ошо боюнча агып жүрүптүр. Ошол тоо ошо боюнча туруптур. Бизге биздин ата бабаларыбыз ошол Кудай Таалам кандай жаратса, ошондой кылып өткөрүп берип атыптыр да. Ушул нерселер чоң үлгү болот деп ойлойм. Анан кийин мындай бир могул гана киши таза, анткени мунун чөнтөгүндө мындай сиздерде диплом аласыздар да. Бир кагазы бар, түкүнчө эле таза деп айтыш да аябай кыйын. Биз убактысын көргөнбүз да мындай нерселердичи. Адам ушул Манап деген эмне үчүн Союз убагында ушул коммунисттер, большевиктер жок кылып жиберишти. Ошол эгер манаптар болгондо биз аябай өркүндөп өсүп кетмекпиз да. Бул манап экен деген сөз азыр эл арасында бар. Ошол жигит манап деген сөз бар. Бул жаман сөз эмес. Талдап көргүлө. Мен аябай ойлойм, араңыздардан дагы ушул мамлекеттик иштерге аралашып, бизди көтөрө турган сиздер келечегибиз. Сиздерден манап чыксын деп ойлойм мен. Аллах Таала айткан Куранда, мен каалаган инсанды мен башчы кылып коем. Мен каалаган бирөөнү падыша кылам деген да. Биздин башчы Аллах Таала айтып атат. Айткан. Куранда. Биздин башчыбыз дагы бир Алланын каалоосу менен бизге падыша да. Анын айтуусуна моюнсунуп, жана башка нерселерди кылышыбыз керек. Ошол эле Сингапурду айтып өтүштү. Жана Россиянын эли, жана Япония болобу, Америка болобу, алардын элинин мүнөзүнө караңыздар. Алар адеби болсун, башкасы болсун, алар моюнсунат, ошого кылышат. Бизге окшоп артынан эле жамандап, тилдеп, бир кандайдыр бир жаман зыян алып келишпейт да. Алар эли жакшы, бийлиги жакшы. Жаман айтып атпайсызбы? Малайзия эли бар экен. Өнүккөн өлкө бу дагы. Алардын эң жаман мындай сүйлөгөнү, баягы сөккөнүчү бизде мукмуш го, баягы энеңден баштап турган башкага чейин алып барат го. Алардыкы сен жаман кишисиң деп коет экен да. Баягы туу чокус экен. Анан бир жигит ушул баягы тура эмес иш жасап койгон экен. Анан ортого коюп 100 киши айланды дейт да, баягы сен жаман киши экенсиң депчи. Анан мен чындап эле жаман киши турбаймын деп мындай өтө мындай капа болуп уят болду дейт да. Сулуулук дүйнөнү сактайт деп атпайбы? Мен ушул боюнча өзүмдүн ой пикирим бар эле. Негизи ар бир контекст сөздөрдү өзгөчө ата бабабыздан келе турган сөздөр болсо, жана шарияттан келе турган сөздөр болсо, муну сырткы эмес ички мааниси болот да. Эмнеге азыр исламдын ичинде көп жамааттар ажырап, акыйкаттан чыгып кетишти, секта болуп. Себеби ошол шариятта контексттерди сырткы түшүнүгүн түшүнүп алышты да. Ошон үчүн азыр жанагындай терроризм, жаман вахабизм деген жаман түшүнүктөр чыгып башташты. Мунун баары шарияттын сырткы тексттерин түшүнүү менен. Ушул эле сөзү сулуулук дүйнөнү сактайт дегени сырткы түшүнүүгүн карабаш керек да. Балким ички түшүнүүгү кандай? Ички дүйнөнүн сулуулугу. Анын ичине адеп, ахлак кирет. Анын ичинде жакшы таалим, тарбия кирет. Анын ичине тазалык кирет. Анын ичине көп нерсе кирет да. Ушул ички тазалык сулуу боло турган болсо, ошондо сенин тегерек четиң коом таза болот, ошо оңолот деген. Анан экинчиси, мисалы үчүн өзгөчө кыргыздар биз мисалы үчүн бири-бирди шылтап көрүп алат да. Өткөн мисалы үчүн биякта туруп алып улууларды кемчилиги бар деп атат, улуулар туруп жаштарды кемчилик деп атат. Жок. Эң биринчи адам мисалы үчүн өзү оңолуш керек го дейм да. Алла Таала Куран-ы Каримде
коом өзүн оңдоо боюнча аларды туура жолго салбайм дейт да. Мунун мааниси коом өзү тазалыктан жана ички жан дүйнөсүн өзгөрө турган болсо, ошолорго ылайыктуу падыша берет да. Ошолорго ылайыктуу шарт түзүп берет Аллах Таалачы. Ошондо адам оңонот деп ойлойм. Анан үчүнчүсү акыркы айта турган сөзүм, мындай азыр кошумчада жанагы сиз сулуулукту жакшы айттыңыз да, анан азыр бизде мындай модага айланып баратат. Ошол баягы мектептерде, окуу жайларда мындай жана дүйнөнүн сулуулук сактап калат деп эже карындаштарыбыз чыгып атат да. Анан аны биздин чоң каналдардан кой берип атат. Эми бул дагы бизнес болуп калды. Баягы анан ошол жерге ата энеси барып, ошол кызына белек берип, анан баягы энеден туулгандай жылаңач болуп чыгып атат да. Анан ошондой нерселер сактайбы же сактабайбы же суук тийип калабы же деген сөз да. Анан жанагы беримдүүлүк сактайбы же кайрымдуулук сактайбы деген сөз да. жок, бул сырткы көрүнүштөрүнө байкап койсо болот да. Мисалы жакында эле бир сулуулук конкурс болду дейт. Немеден карап турсак, Кыргызстандын калкы канча десе 7 миллион деп атат да. Анан сурап аткан адам оозуңа май дейт. Экинчиси болсо Чокморов билмесе жазуучу деп жатат да. Бул сразу эле дароо эле анын акыл ой жүгүртүүсүнөн байкалып жатат. Демек адамдын ой сулуулугу анын акылына, анын талим тарбиятына бир таасир бербейт экен да. Туура, сулуулук болсо жакшы, бирок эң негизгиси ички жактан сулуулук боло турган болсо, ошонун анан баардык топ келишип, ошонун пайда берет. Ошол учурда сулуулук сырткы маанисин түшүнүп алганыбыз өтө бир өкүнүчтүү болуп турат биздин азыркы заманда тилекке каршы. Анан акыркы айта турган сөзүм, эч кандай Европаны, Американы, Россияны карабай эле өзүбүздүн кыргыз тарыхыбызды жакшыраак окуп, жакшыраак билип, ислам тарыхын жакшыраак биле турган болсок, биз жанагы азыркы айтып отурган орчундуу маселелерди жооп таба алабыз да. Кавказдарга мисалы Россия империясы барып согуш кылганда Имам Шамил алардан сурады дейт, аскер башчысынан, силер бияка эмнеге келдиңер дегенде, силерге биз маданият үйрөткөн келдик, орус империясычы. Анда маданият үйрөткөн келген болсоңуздар, бир аскериңерди чакыргыла, мен бир аскеримди чакырайын дейт да, бир далилдешели деп. Анан орус империясынын бир аскери келет дагы, анан мусулмандардын аскеринин бир империя солдаты келет дагы, анан аскердин бутун чеч дейт. Орус аскеринин бутун чечсе, мурду көзү ача турган бир жит чыкты дейт да. Ал эми Имам Шамилдин аскеринин бутун чечкенде кадимкидей таптаза жүзү менен бутунун тазалыгы айырмасы жок болуп калды дейт да. Мунун мааниси албетте шарият, албетте ислам тазалыкка үндөйт. Ошонун далили элементарный согуштан эле бир аскерлердин арасынан байкалып калды дейт. Мунун мааниси ошол өзүбүздүн тарыхыбызды, кыргыз тарыхын, ислам тарыхын жакшыраак билип, ошого жакшыраак амал кылып, ар бир адам өзүнөн баштаган болгондо, анда биздин өйдө жактагылар дагы Аллах Тааланын жардамы менен өзгөрмөк деген келип турат. Бизде ушундай сөз бар: Аллаху джамилун юхиббул джамал. Аллах сулуу зат жана сулуулукту жакшы көрөт. Бул сулуулук эмнеде? Ал тазалыкта да, инсандын сырткы тазалыгында. Сырткы тазалыгы менен адам сулуулукка, кооздукка ээ болот. Мисалы үчүн, сиз Малайзия, Индонезия деп айта кетпесизби? Мына ошол Малайзия, Индонезия элдери кантип мусулман болду дегенде, мына ушул мусулман соодагерлери аркылуу мусулман болду. Мусулман соодагерлердин тазалыгын көрүп, алардын адеп ахлагын, соодада чынчылдыгын бардыгын көрүп туруп, мына ошол Индонезия, Малайзия эли мусулман болду. Биздин деле азыркы заманыбызда бардыгыбыздын жегенибиз арам болуп атат. Коррупцияга малдык, бардык нерсебиз бири-бирибизди алдап жегенибиз деле арамдан болуп атат. Ушундай бир арамдарды аралашып кеткенде бизден кандай бир жакшы урпак чыксын деген эле сөз келет да. Биз биринчиден ушул элди агартуу, диний агартуучулук үгүт насааттарды күчөйтүшүбүз керек. Мисалы үчүн биздин агарта турган динибиз бар. Элди кооздой турган динибиз бар. Ушуну үйрөнүп туруп, бардыгына жеткизип, ошолорго үйрөтүү, диний агартуучулук ишибизди жүргүзүү керек деп айтам да. Японияны карап, Европаны карап, алардан үлгү алсак болот деп. Үлгү алсак болот. Бирок биздин эң башкы үлгүбүз бул өзүбүздүн динибиз да. Биздеги өзүбүздүн ислам тарыхыбыз, өзүбүздүн кыргыз тарыхыбыз, ата бабалардын тарыхы да. Себеби ата бабалардын тарыхы толук исламга байланыштуу да. Биздин кыргыз жергесине ислам киргенден бери биздин ата тегибиз, кыргыздын бабалары бүт баары ошо исламга, бүт салты дагы ушу исламга байланыштуу болгон да. Адамга эмне керек? Адамга биринчиден дин керек. А дин дегенде башка бардык диндерби? Жок, бул ислам дини дейт да. А ислам дини негизге түпкүрөө болуп кайсыл? Ислам дининин негизгиси бул ыйман болуп эсептелет. А ошо ыймандын дагы шакчаларынын биреси бул тазалык болуп эсептелет да. Тазалык бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимден үлгү алыш керек? Бул негизинен
ошо тазалыкты өзү кармап, өзү иш аракети менен кылып, амалда болсун, өзүнүн иш аракетинде, сөзүдө, оюда, жүргөн турушунда бул пайгамбар саллаллаху алейхи бизге үлгү болуп кеткен да. Бул негизи өнүгүү, бул тазалык негизинен бул качан гана тазалык болсо анда өнүгүү болот. Өнүгүү дегенде бул сырткы жана материалдык жана духовный жактан. Бир бала атасынан бир насаат сурайын, бир нерсе сурайын десе атасынын колу ошобойт экен да, бир жакшы кызматта иштейт экен, бир банкта иштейби, күн сайын эле шашылып кетип калат экен да. Ата, балам, убактым болбой дейт. Бул убакыт акча дегендей деп коюптур да. Анан баягы бала бир күн айтып, ата, бир күндүк акчаң канча болот десе айткан экен. Ушул бала ушу күн өтүп топ анан бир күн атасына айтты, ата, мына бир күндүк акчаңды таптым, ушуну алып мени бир угуп койчу деп суранган экен. Атасы ошондо көзүнөн жаш агып токтоп мындай болгон экен да. Бул айтайын дегеним, биз көбүнчө мындай түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жайылсак, кандай эме болбосун, мына эртеден бери жакшы сөздөр болуп атат. Мен кээде айылга барганда, эмне мына биз этажга көнүп калдык да, бекерчилик болуп калдык да. Мен айылга барганда эмнеге таң калам, эте жазда барсаң, колу коңшулар баягы огородун тазалап, кошун шыпырып аткан жан, тазалап үйүн актап аткан жан, алмалардын өсүмдүктөрүн тактап аткан жан, баягы түтөтүп, өрттөп аткан жан, өттөгөнүн баарын алма бакка деле пайдасы келтирет деп карап туруп, мына тазалануу деп анан илгери мындай карап көрсөк, биз бирге кызга мындай жуу саларын алып барсаң, кыздын үйүндө кыл жатпайбы, мындай карасаң, кандай үй бул? Тазабы, анан кылган тамагын ошондой эле баа берип койчу экен да кыргыздарчы. Кыздын кандай үйдө экен. Анан эркектерди да сынап атканда тамак беришкен жигиттергечи. Анан кээ эле шапылдатып эле жей берсе, бунун мындай экен деп эле ошондой эле кыргыздар баа берип койгон экен. Сынчы болгон экенбиз да. Ошондон айтайын дегеним, кечирип коесуздар, мен аябай ыраазымын сиздерге. Жакшы сөз болуп атат, жакшы. Ушундай нерселер көбүрөөк болсо, көбүрөөк талкуулар болсо, бир жакшы нерсеге жыйынтык болуп жетишебиз. Анан эми чоңдорубузга иман берсин эң башкы. Иман болуп анан могу кекиртектик эле кичине тыйсак, мен ойлойм, мамлекет оңолот го деген ойдомун. Рахмат сиздерге. Ерлан байке. Рахмат. Аябай жакшы сөз болду. Сүйлөгөн жигиттер айтышты. Биздин өзүбүздүн баалуулуктарды карайлы деп. Мен ошого кошулам. Өзүңүздөр байкасаңыздар, орусча уборщица деген сөз бар. Анан техничка деп которуп коюшту. Башка которгонго мүмкүн эмес экен кыргызчагачы. Тазалагыч деген киши болгон эмес экен биздин коомдочу. Ар кимиз өзүнүн аркасын тазалап жүргөн да. Анан ушуга көнсөк, баланча киши тазалайт деген болгон эмес Кыргызстандачы. Ар ким өзүнүн аркасын тазалаган да. Ошого көнсөк, ар кимибиз өз журтубузду, жашаган жерибизди, шаарыбызды тазаласак да, мен азыркы биз ар кимибиз айылыңыздарга барасыздар, каникул болот, башка болот. Байкасаңыздар, таштанды сыртка чыгарган киши жок да айылдардачы, биздечи. Ушул да аябай чоң маселе. Ушуларды жекем айтып кеткендей, ушул түшүндүрүү маселелер болсо, биздин ар бир айыл өкмөттө, айылда таштандыны сыртка чыгарып бир жерге төккөн структуралар болуш керек да. Анан ошого мындай багытыбызды буруп, айылыбыз таза болсо, өз шаарыбыз таза болсо, өзүбүз таза болсок деген ой. Рахмат. Улан агай. Кыргызстандын тазалыгы ар бирибиздин тазалыгыбызга жараша боло тургандыгын унутпашыбыз керек. Мен канчалык тазамын, тазалыкка бүгүнкү күнгө чейин мен кандай кызмат кыла алдым, тазалык жөнүндө бир макала жаза алдымбы, тазалык жөнүндө бирөөлөргө айта алдымбы, же бир адамдын таза болушуна себепкер боло алдымбы деп өзүбүздүн буга чейинки жашообузду бир сара эсепке салып, өзүбүздү бир сурак алышыбыз керек да. Себеби өнүгүү ошондо болот. Анан бул жерде сулуулук жөнүндө Достоевскийдин сөзү айтылган, дүйнөнүн сулуулугу сактап калат деп. Жан дүйнөнүн сулуулугу, имандын сулуулугу сактап калат. Адамды адам кылган, керек болсо аны ааламда султан кылган, бул анын ыйманы. Ошон үчүн ыйманы сулуу адам гана бийик да. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Ошон үчүн элибиз, жерибиз таза болсо, таза инсандуу өлкө, жосо инсаны өтө таза деген бир бренд болушубуз керек. Себеби Кудай Таала бизге ушундай керемет кооз жерди, өлкөнү насип кылган экен, болгону аны таза сактап калышыбыз керек экен. Биздин маселе ошондо экен. Өзүбүздөн кийинки мунга, себеби буга чейинки көчмөн болуп келген ата бабабыз мына көчүп конгон мезгилде өзүнүн жайытын болсун, конушун болсун, эч качан булгабастан, калдыгын калтырбастан, таштандысын таштабастан ушунчалык таза сактап келген экен да. Эми мындан кийин ошону таза өзүбүздөн кийинки мунга жеткиришибиз керек экен. Жүрөктүн тазалыгы жөнүндө айттыңар. Күнөө иш кылганда жүрөктө бир так болот,
Бул да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Жүрөктө бир так болот дейт. Ошентип күнөө иш кылган сайын кара так болуп туруп, жүрөк карарып кетет дейт. Ошон үчүн жүрөктү таза кармоо маселеси да бар. Бул жылы президентибиз Алмазбек Шаршенович дагы ушул ыйман, адеп жана маданият жылды бекер жарылаган жок. Ушул негизи президенттик мөөнөтүнүн акыркы жылы болгон үчүн ушул жылга ушундай маани берилди. Себеби дүйнө жүзүн ошо ыйман. Ыймандын эң негизги бөлүгү бул тазалык деп атабыз. Эгерде таза боло албасаң, анда сен өзүңөн сурашың керек, канчалык деңгээлде сен мусулмансың. Мусулманчылыгыңа, момундугуңа, жалпы мусулмандарга шек келип атат да. Ошон үчүн мусулман өзү дагы, сөзү дагы, жан дүйнөсү дагы, сырткы дүйнөсү дагы таза адам болуш керек. Өзүбүздүн үй бүлөбүз таза болуш керек. Өзүбүздүн көчөбүз таза болуш керек. Өзүбүздүн айылыбыз таза болуш керек. Өзүбүздүн багыбыз, бакчабыз, огородубуз, өзүбүздүн арыгыбыз таза болуш керек. Анан таза коом болсок, ошондо таза башчылар келет. Жана туура айттыңар. Элине жараса бийлиги, жоксо элине жараша падышасы. Таза коом болсок, ыймандуу коом болсок, ыймандуу мамлекет болсок, ошондо гана биз ошондой таза, ыймандуу бийликке, башчыларга жетише алат экенбиз. Себеби ошол элден ошо башчылар чыгат да. Ошон үчүн тазалык бул мусулмандын, исламдын эң негизги көрсөткүчү. Башкалардан үйлөнө турган жагдайлар болсо алабыз. Себеби ислам жоксо мусулман сыпатын алып жүргөн элдер дагы бар. Христиан дүйнөсү чиркөөдөн окуп келе жаткан инжилинен алыстаган сайын өнүккөн. Экономикада, илим билимде, техника технологияда. Ислам дүйнөсү мечиттен, Курандан алыстаган сайын артта калган. Муну мен айткан жокмун, муну алымдарыбыз айтып атат. Ошон үчүн тазалыкты карманыш үчүн кайрадан эле Курандын сүннөткө бекем болушубуз керек. Мусулмандын майрамы болот, эртең мененки мына азыр тахажжуд намазында мечитте окуганга аракет кылып атам дейт. Мусулман дүйнөсүнүн исламдын майрамы болот. Качан биз багымдат намазына, жума намазда келе баштаган мезгилде. Бака шака болуп, элдин баары толуп ташып, мечит агарып көгөрүп, жамааты менен көрктөнүп турса, ошол кезде мындай чыкканда ошондой күн келет. Ошондой күн келгенде анда мусулмандардын чынында ынтымак биримдикке келгендиги, тазалыкка келгендиги деп эсептейбиз да. Рахмат. Урматтуу калаң журт, мынакей убактыбыздын аягында биздин жаштардан, коноктордон сиздер жакшы насааттарды алды деген үмүттөбүз. Айыл өкмөт, аким, өкмөт тазалап берет дебей, жок дегенде өзүбүздү, анан үй бүлөбүздү, көчөбүздү, арыгыбызды тазалап койсок, бул сиз мамлекетке кошкон салымыңыз болот. Бул өзүңүздүн ден соолугуңузга да пайда болот деген ойдобуз. Беш барсты бекем кармоо милдетибиз пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз. Урматтуу улуу кичүү замандаштар, жүрөктү ыйман менен, тазалык менен гүлдөтүңүз. Жаштар сүйлөсүнүн тиле долбоору Кыргызстан Ислам университетинен коштошот. Кийинки оодон амандашканча саламатта калыңыздар.